түрдүүбүз, бирок биримдикте күчүбүз деген урандын астында, теманын астында өткөрүлүп жатат. Бириккен Улуттар уюмунун Калк фонду тарабынан иш жүзүнө ашырылган Кыргызстанда этностор аралык тынчтыкты куруу максатындагы көп сектордуу кызматташтык долбоорунун алкагында Баткен шаарында биз ар түрдүүбүз, биримдикте күчүбүз аттуу жаштар форуму болуп өттү. Форумга Лейлик районунан жана башка район шаарлардан келген жаштар, дин өкүлдөрү, ошондой эле этностор аралык байланыштар иштери боюнча агенттиктин Баткен районундагы өкүлдөрү катышты. Долбоордун негизги максаты болуп тынчтыктын пайдасы үчүн пикир алышуу менен кызматташууга көмөктөшүү жана зомбулуктун бардык түрлөрүнө карата мамиле кылууну жайылтуу. Бүгүнкү ушул иш-чарабыздын негизги эле максаты бул ушу жаштардын көп сектордуу деп ушу жана диний жаштар жана ошондой эле светтик жаштардын арасында ар кандай ар кандай улуттардын арасында ошо тынчтыкты куруу, алардын ошо кызматташтыгын бекемдөө, ошондой эле аларга ошо өз көйгөйлөрүн талкуулоо боюнча аянтча түзүү берүү. Ушул максатта биз эме кылып өткөрүп жатабыз. Буга чейин биз ушул долбоор негизинде Колунду жана Жаңы Жер айыл өкмөттөрүндө Баткен областы боюнча ушундай жумушчу топторду түзүп, бул жумушчу топторго жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарынын өкүлдөрү, диний өкүлдөр, жаштар комитеттеринен, аялдар кеңешинин комитеттеринен, аксакалдар сотторунан ошо катыштырып жумушчу топ түзгөнбүз дагы. Алардын бир канча демилгелерин биз колдоп ишке ашырдык. Өзү акайын коргоо кеңешинде чечим кабыл. Аталган форумдун жүрүшүндө тынчтыкты куруу, ар кандай чыр-чатактарды жоюу жана болтурбоо, жаштарды туура багытка үндөө тууралуу пикир алышуулар болду. Андан сырткары форумдун катышуучулары менен дин өкүлдөрүнүн ортосунда диний сабаттуулукту жайылтуу тууралуу суроо жооптор болду. Сен мындай улуттансың, сен мындай уруудансың. Кыргызстанда этностор аралык тынчтыкты куруу максатындагы көп сектордуу кызматташтык долбоору Кыргызстандагы Мутакалим аялдар прогрессивдүү коомдук бирикмеси жана эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду менен биргеликте ишке ашырылууда. Областтын башка райондорунда да кеңири жайытылып, бүгүнкү күндө зомбулуктун алдын алуу чаралары көрүлүп келет. Аны чыңдоо керектигин баса белгилейбиз. Долбоор боюнча биздин Колунду айыл өкмөтүндө бир топ иш-чаралар аткарылды. Анан бул долбоорду өзүнчө бир өзгөчөлөнгөн жагы бар, бир топ долбоорлор бар, бирок бул ушул Кыргыз Республикасында этностор аралык тынчтыкты куруу долбоору өзгөчөлөнгөн жагы өз алдынча эмес, мына муфтият менен, Мукаталим менен биргеликте болгондугу менен биздин айылда өзгөчө өзүнүн ордун тапты. Проекттер бар, мындай акча, канча акча менен болот, анан ошо менен токтойт. Бирок биздин Колунду айыл өкмөтүндө акча эмес, эң биринчи адам арасындагы сапат, бири менен карым катнаштыктын сапатын жогорулатуу боюнча болгондугу биздин айылда өзгөчө өзүнүн ордун тапты деп эсептейм. Биз ар түрдүүбүз, биримдикте күчүбүз аттуу жаштар форуму жаштарга ар кандай улуттагы, ар кайсы аймактагы жаштардын өз ара достугун бекемделишин жана коомдук турмушка катышуу жагынан тең мүмкүнчүлүктөрдү алуусу үчүн көмөктөшүүгө багытталган. Бүгүнкү долбоор мага абдан жакты. Мен ойлойм, бардык эле жаштарга бул жогоруда айтылып өткөн бардык эле жакшы сөздөр өтүп кетти, ошолор бардыгы эле пайдалуу болуш керек. Мага да көп пайда жагы тийди. Кантип адамдар менен мындай межнациональный адамдар менен кантип биз доштошуп кетишти үйрөндүм, кантип эме кылышыбызды билдим да, түшүндүк. Кундуз Жоробекова, Бактыбек Нишанбай уулу, Алтын бешик жаңылыктары.